Пенделерге кенен ырыскы берүүчү жана жан рух берүүчү Аллахка чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Жана анын сүйүктүү пайгамбары Мухаммедке салам салаваттар болсун. Анын урпактарына, сахабаларына, кыяматка чейин эрчеген мусулмандарга Аллах Тааланын ырайымы жана саламы болсун. Сиздер менен кайрадан Кур'ан аяттар телекөрсөтүүсү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алгач көрсөтүүбүздү баштаардан мурда Мурзахмат карынын Фуркан сүрөсүнүн окуусуна назарыңыздарды бурсак. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Өткөнгү көрсөтүүдө биз Фуркан сүрөсүнүн 27 аятынан токтолгонбуз. Бүгүн буйрсаны улантмакчыбыз. Бүгүнкү биздин устазыбыз Азирети муфтийдин орун басары Жоробай Шергазиев устазга назарыңыздарды бурсак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидил мурсалин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Эң алгач жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Аллаху субханаху ва тааланын жалгыздыгына иман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен жашаган бардык момун мусулмандарга Алла Тааланын үзгүлтүксүз рахматы, мерими, хидаяты нуру боло берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз дагы эле ошол Фуркан сүрөсүнүн аяттарын чечмелөөдөбүз. Мына бүгүн Кудай буйрса 27 аятынан дагы баштайбыз. Аллах субханаху ва таала бул аятта мындай деп айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва яума яудду залиму аля ядайхи якулу я лейтани тахазту ма'ар расули сабила. Бул аят каримде бир өзүнө зулумдук кылган адам дейт. Ал колунун бармагын тиштейт. Аябай өкүнгөндүктөн колунун бармагын тиштеп мындай деп айтат дейт: Я лейтани, аттиңай, иттахасту ма'ар расули сабила. Ошол пайгамбарды эле ээрчип жүрө бербеппин дейт. Анткени кыяматта эсеп китеп аябай катуу болот. Эсеп китепте күн найза боюндай алып келинет. Ар бир адам ошол махшарда эсеп китеп жеринде өздөрүнүн амалдарына жараша турушат дейт. Эң чоң өкүнүч мына ошол кыяматта ошол пайгамбарды ээрчибей калгандыгы, Алла Тааланын акыйкат жөнөткөн динине иман келтирбей калгандыгы, акыреттеги эсеп китептен өтпөй калып түбөлүк тозокко түшүп калуу анык болгон учурда зулумдук кылган, эң биринчи өз нафсына жана иман келтиргендерге дагы зулумдук кылган адамдын эч бир айтып бүткүс, түгөнгүс өкүнүчү айтылып атат. Бул аяттын дагы мындан кийинки уланган бир эки аяттын түшүүсүнө себеп болгон бул негизги бир окуя бар. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбар болуп жиберилгенден кийин өз даватын кылды, элди Алланын динине чакырды, Алланын жалгыздыгына чакырды. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам динге чакырып жүргөндө Ухба ибн Аби Муайт деген киши бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Курандарын угуп, динге келгиси келип калып, күндөрдүн бир күнүндө ошол Курайштардын мен деген ошол чоңдорун, байларын чайга чакырат. Мына ошол чайга чакырганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды да кошо чакырат. Пайгамбарыбыз
ошол конокко баргандан кийин айтат: эгер сен менин диниме ишенбесең, эгер сен ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп айтпасаң, мен сенин бул койгон тамагыңдан даам татпаймын дейт. Ошондо бул Уқба ибн Аби Муайт ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп айтат келимени. Ошол келимени айткандан кийин пайгамбарыбыз ошолор менен отуруп кошо чай ичет, ошол дастарконунан даам татат. Бирок бул коноктон кийин Уқбанын Умайя ибн Халаф деген досу болгон. Умайя ибн Халаф болсо пайгамбарыбыздын эң катуу душмандарынан, динге эң тоскоолдук кылган душмандардан болгон болот. Бул Умайя ошол учурларда сапарда болгон болот. Ошол сапардан кайтып келгенден кийин ушул Уқба деген досуна айтып жатат: эгер сен дейт досуна пайгамбардын дининен башын тартпасаң, ислам дининен башын тартпасаң, сен менен эч бир мамиле кылбаймын дейт. Мамилемди үзөмүн, сени менен катташпаймын. Анткени булар аябай бири-бирине жакын дос болот. Бир гана динден эле кайтпастан дагы бир койгон шарты мындай болуп атат: сен ошол барып пайгамбардын бетине түкүрөсүң дейт. Болбосо экөөбүз дос болбойбуз. Сен менен мамилемди такыр үзөм дегенде, ошо Уқба ибн Аби Муайт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга барып динден кайтып бетине түкүрөт. Бирок тилекке каршы Алла Тааланын жардамы менен ошол түкүргөнү кайра өзүнө кайтып бетине тийип, өзүнүн эки илебин жана бетин күйгүзүп кетет. Мына ошол эле өзүнүн түкүрөгү өзүнө кайтып, өзүнүн ошо эки эринин жана бетин күйгүзүп кетет. Бул аяттагы ошол Уқбанын жана анын досу Умайянын, ошол Умайя өзү эле тозокко түшүп кала бербестен өзүнүн досун дагы бир жол тозокко ээрчитип кетип атканы жөнүндө айтылып бул жерде. Бирок бул эки сахабанын аты бул жерде айтылган жок. Анткени буга окшогон окуя кыяматка чейин улана бергендиктен, биздин Кур'ан китебибиздеги Алла Тааланын сөзү кыяматка чейин жарамдуу Алланын каламы сөзү болгондуктан бул эки адамдын аты бул китепте Кур'анда аталбастан тафсирлеринде айтылат. Демек буга окшогон окуялар кыяматка чейин боло бере турган. Ар бир адам өзүнүн нафсына бул дүйнөдө зулумдук кылган болсо, хидаятты тапкан эмес болсо, башка бирөөлөрдү туура жолдон адаштырган болсо, Алланын буйругун аткарган эмес болсо, пайгамбардын сүннөтү менен жашаган эмес болсо, дегелеп динге келип динден кайтып кеткен болсо, кыяматта өтө айтып өткүс өкүнүчкө, азапка дуушар болгондо мына ушул сөз айтылып атат. Ошондон бул Кур'анда айтып атат: "Яума яудду залим аля ядай". Колун бармагын тиштеп айтып атат. Якул я лайтани тахазту маар расули сабила. Ушул пайгамбарды эле ээрчип жүрө бербептирмин. Ошонун артынан жүргөмдө чоң жетишкендиге жетмек экем. Я вайлата лайтани лам аттахиз фуланан халила. Ой куруп калайын-ай, аттиң-ай, баланчаны дос эле кылып албаптырмын. Баланчаны бекер эле дос кылыптырмын. Аны менен дос болбой койсом болмок экен. Бул жерде халила дегенде ошол Уқба айтып аткан өкүнүчү Умайяны дос кылбай эле койбоптурмун. Ошонун адамдан болгон шайтан экен, аны ээрчибей эле койбоптурмун. Лақад адаллани ани зикри ба'да из жаани. Анткени бул мени туура жолдон, Кур'андан, хидаяттан, исламдан ошол мага келгенден кийин, жүрөгүмө ыйман киргенден кийин ошол жолдон мени бул адаштырды дейт. Демек адамдардан жана жиндерден болгон шайтандар бар. Мына бул Уқбанын дагы адашканы, бул ошол адамдардан болгон шайтан Умайя ибн Халаф туура жолдон азгырып атат. Ошондо муну өйөбөй өкүнүчү лақад адаллани, мени адаштырды. Ани зикри, туура жолдон, Кур'андан, ба'да из жаани, ал мага келгенден кийин, Алла Таала хидаят бергенден кийин. Ва кана шайтану лил инсани хазула. Ошол аят ушундай аяктап атат. Чындыгында шайтан
бұл адам баласын ұят қылады, адам баласын жолдан шығарады. Анткени ал башка бир аяттарда келгендей силерге ачык душман болот. Ошондуктан шайтандын өтө васвасасы көп болот. Мына ошол шайтандын васвасасынан алыс болуу керек. Анткени шайтан жалгыз гана өзү эле кыяматта тозокто күйүп кала бербестен өзү менен кошо башкаларды дагы, айрыкча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүн өзү менен тозокко алып кеткенге аябай аракет кылат. Аракет кылып, бардык жан жөкөрлөрү менен азгырып алгандан кийин кыяматта мына ошол адамдын өзүнө дагы мен эрчи десем эрчи бересиңерби деп кайра шылдыңдайт. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала башка бир аятта айтат: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара." Эй момун мусулмандар, силер өз нафсыңарды жана үй бүлөңөрдү тозоктун отунан сактагыла. Анткени ал тозоктун оту адамдар менен, ошол тозоктун отуну адамдар жана таштар болот дейт. Мына ошондуктан мына ошогон өкүнүчтөргө түшүп калбаш үчүн мына ошол Курандагы айтылган окуя сыяктуу эң бир айтып бүткүс, жазып бүткүс өкүнүчтөргө түшүп калбас үчүн бул дүйнөдө Аллах субханаху ва тааланын берген хидаятын, берген иманын туура карманып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү менен жашап, ошолорду аткарып, кээ бир сүннөттөрүн тирилтип жашаган эң бир момун мусулманга жакшы жетишкендик болуп эсептелинет. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды мына ошондой туура жолдо жүрүүнү, кыяматта өкүнүп калбаганды Аллах субханаху ва таала баарыбызга насип кылсын. Демек дагы биз бул аяттардан кыскача дагы бир натыйжа чыгара турган болсок, мына ошол адам баласынын өзүнүн жүргөн досу кандай болуш керек, мына ошого дагы көңүл буруш керек болуп калды. Анткени адамдын өзү аралашып жүргөн досторунун дагы өтө көп чоң таасирлери болот. Мына ошондуктан чөйрөнүн дагы таасири тиет дейт. Мына ошондуктан мына бул аятта Алла Тааланын жолунан өзү эле адашып жүрбөстөн досун дагы адашып төбөлүк тозокко кирип кеткендей, ким башка бирөөнү адаштырган болсо, мына ошол дагы чогуу, мына ошол менен тозокко кирип кетиши мүмкүн. Же болбосо кайсы бир адамдын туура жолго түшүп калуусуна себепчи болгон болсо, жүрөгүнө Алла Таала хидаят салганына себепчи болгон болсо, мына ошол жакшылык иштин дагы сообун бул чоң алат. Ошондуктан биз бардык бир аркандай бир жакшы иштерге, башка бирөөлөрдүн ушу мечиттерге жол таппай жүргөндөрдүн дагы жол таап кетип, хидаят табышына себепчи болгон болсок, Аллах субханаху ва таала чоң соопторду берген болот экен. Урматтуу мусулман бир туган, мына ушул аяттагы сөздөргө, Алла Тааланын улуу сөзүнө тыңшап, көңүл буруп, угуп, мына ушул аяттагы маанилүү маңыздарга түшүнүп, мына ошого амал кылып, аракет кылууну баарыбызга Аллах субханаху ва таала насип кылган болсун. Дайыма элибизде, жерибизде, динибизде тынччылык, аманчылык болсун, токчулук, бейпилчилик болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вактыбыз дагы аяктап калды. Буюрса кийинки көрсөтүүлөрүбүздү сабагыбызды улантмакчыбыз. Эгерде жеңил жана туура жашоо менен жашайм десеңиздер, анда Куранды үйрөнүңүздөр, Куран менен жашаңыздар. Эмки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. بصوتك اسمع الأكوان